13-август. Жакшы чечимдерди ишке ашырган ишенимдин 3 мисалы. Кудайыбыз силерди өзүнүн чакырыгына татыктуу кылсын деп, жакшы иштерди кылууга болгон ниетиңерди ишке ашырсын деп, ишенимден улам кыла турган иштериңерди өзүнүн күчү менен аягына чыгарсын деп, силер үчүн дайыма сыйынабыз. 2 Тессалоникалыктар 1-бөлүм 11-аят. Павыл, Кудай өзүнүн күчү менен биздин жакшы иштерди кылууга болгон ниетибизди ишеним аркылуу ишке ашырарын айтканда, муну менен ал биз ишеним аркылуу күнөөнү жеңерибизди жана адил иштерди кыларыбызды. Буга Кудай өзү Машаякта биз үчүн алдыдагы 5 мүнөттүн ичинде, 5 айдын ичинде, 50 жылдын ичинде жана андан ары түбөлүккө ким болорун убада кылса, ошого канааттануубуз түрткү болорун айткысы келет. Бул чыныгы жашоодо, иш жүзүндө кандай болорун төмөндөгү 3 мисалдан көрсөк болот. Эгерде биз берешендик менен курмандык бергенге бүт жүрөгүбүз менен ниеттенсек, Кудай өз күчү менен мындай чечимибизди ишке ашырат. Себеби биз Филиппиялыктар 4-бөлүм 19-аяттагы "Менин Кудайым силердин бардык кем карчыңарды Машаяк Иса аркылуу өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт" деген убаданы, 2 Корунтуктар 9-бөлүм 6-аяттагы "Аз эккен аз жыйнайт, мол эккен мол жыйнайт" деген убаданы жана 2 Корунтуктар 9-бөлүм 8-аяттагы "Ар дайым бардык нерсеңер жетиштүү болуп, жакшы иштерге бай болушуңар үчүн силерди ар кандай жакшы нерселерге байытууга Кудайдын кудурети жетет" деген убаданы камтыган Кудайдын келечектеги ырайымына ишенген болобуз. Эгерде биз порнографиядан баш тартканга бүт жүрөгүбүз менен ниеттенсек, Кудай өз күчү менен мындай чечимибизди ишке ашырат. Себеби биз Матай 5-бөлүм 8-аяттагы "Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт" деген убаданы жана Матай 5-бөлүм 29-аяттагы "12 мүчөң бүт бойдон оттуу көлгө түшкөнүңдөн көрө, мүчөлөрүңдүн биринен гана ажыраганың жакшы" деген убаданы камтыган анын келечектеги ырайымына таянган болобуз. Ушундай болгону, башкача айтканда, оттуу көлгө түшкөнгө караганда, ушул убадалардын ишке ашырылышын көргөнүбүз алда канча жакшы. Ушундай болсо эң сонун болот. Ушундай болсо толугу менен ыраазы болобуз. Эгерде биз мүмкүнчүлүк түзүлгөндө Машаяк жөнүндө күбөлөндүргөнгө бүт жүрөгүбүз менен ниеттенсек, Кудай өз күчү менен мындай чечимибизди ишке ашырат. Себеби биз Матай 10-бөлүм 9-аяттагы "Силерди кармап беришкенде, эмнени айтабыз, кантип айтабыз" деп тынчсызданбагыла. Эмнени айтуу керек болсо, ошол учурда силерге берилет деген убаданы камтыган анын келечектеги ырайымына таянган болобуз. Кудайыбыз өзүнүн баалуу убадаларына эч качан түгөнгүс, кан төгүү аркылуу сатылып алынган жана Машаякты даңазалаган келечектеги ырайымынын убадаларына болгон биздин күнүмдүк ишенимибизди арттырсын.